Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар? Бул сиздердин экраныңыздардагы кандай үй, кимдин үйү жана ичине эмне сырлар катылган. Чогуу кирип, чогуу көрөбүз. Анда эмесе кеттик. Бул үйгө киргенде эле мындай биринчи үйдүн интерьери көзгө чалдыгат. Мындай эски буюмдар, оң жакта мындай меш, нан бышыруучу көмөчтөр, жип токуган станоктор, дережеде гүлдөр вазадагы, сол жакта столдун үстүндө чырак, асты пол. Сиздер менимче өзүңүздөр уже билсеңиздер керек, бул кимдин үй жөнүндө сөз болуп аткандыгы. Ал эми экинчи комнатасына кире турган болсок, мындай көзгө биринчи киргенде эле чалдыга турган нерсе үйдүн интерьери. Бул болсо үйдүн залы экен. Ортодо стол, стулдары менен, төрдө шкаф, 2 дережеси бар экен. Так, бул деген ошол убагындагы Михаил Васильевич Фрунзенин үйү экен. Ошол убактарда кыргыздар кандай жашагандыгын өзүңүз билесиз, кандай оор заманда жашап турушкан. Ал эми мына биз кире турган үй, бул спальня экен. Мындай через занавеске өтөт экенбиз дагы. Андан кийин ушул үйдө Фрунзе жаткан экен. Атаң көрө чалкалап, мына бул диванда, кроватта жаткан экен. Ошол убактарда элестетип көрүңүздөр, биздин кыргыздар кандай төшөктөрдө жатчу эле, кандай жерлерде кандай күндөрдү көрүшкөн. Ал эми бул үй экен, спальнянын рабочий стол экен. Так, кайрадан мен сиздерди бул үй менен дагы тааныштыра турган болсом, мына бул үйдүн үстүнө тартылган торсундары мени аябай таң калтырды. Карагайданбы, арчаданбы, эмнеси болсо дагы ошол убактарда ушундай төрт бурчтап кынап, кырып салгандыгы мени таң калтырып отурат. Ал эми бул эшиктер болсо сонун жыгачтардан жасалган экен. Андан кийин кайрадан эле мына бул залга чыга турган болсок, мына бул зал, жана биз кирип келген зал. Караңыздар, ушул залдарда эмне темалар болгон, кандай сөздөрдү сүйлөшүп отурушкан, биздин кыргыздар жөнүндө эмнелерди сүйлөшкөн. Ушул мени аябай таң калтырып отурат. Эмнелер жөнүндө сөз болгон, бул мына дубалдар эмне сөздөргө күбө. Эгерде ушул дубалдар сүйлөгөндө көп нерсе айтып бермек бизге. Ал эми биз ушул мына через прихожки аркылуу чыга турган болсок, мына яшик турат прихожкиде. Бул яшикти эмне деп сурасам, бул кыздар түшүндүрүп беришти. Фрунзе ууга охотага чыкканда колдонгон атайын шаймандарын салуучу буюм, тайымдарын салуучу яшик деп түшүндүрдү. Ал эми кайрадан эле мына үйгө башпага турган болсок, бул ошол кухнясы болгон экен. Кухнясы мына ошолор колдонгон идиш аяктар. Ал эми оң жакта мештин үстүнө жылуу кыштын күнүндө чыгып уктаса болот экен. Аябай таң калдым. Кайрадан мына ошентип туугандар, мен сиздерди кайрадан үйдүн сыртынан жалпы көрүнүшү менен, общий план менен тааныштыра турган болсом, ушундай үйү жакшы бир салынган үй экен. Түштүк жакта карап турат экен. Үстү болсо камыштан төшөлүп, камыштан калың төшөлүп, суу өтпөс кылып жасалган экен. Бардык шарты ошол замандагы алдыңкы үйлөрдөн деп айтсак жаңылышпайбыз. Ал эми азыр үстүгө карай кеттик, достор. Достор, 3-чү этаждан экскурсияны улай турган болсок, 3-чү этажда мындай Азраил периштеге кызмат кылган жаналгыч периштеге кызмат кылып турган Максимка пулемету мага көзгө урунду. Мага ой келди, бул канча адамдарды кырып, канча адамдарды өлтүрүп, канча адамдын канына забын болгон Азраил периштенин куралы кызмат кылып берген деген ой келди. Бул жөндөн жөн жасалып калбаса керек. Бул жөндөн жөн бул жерге келип туруп калбаса керек. Бунун да өзүнчө бир тарыхы бардыр. Эми бул жерде азыр унчукпай турганы менен бунун ичинде канча сыр жаткандыгын бир Кудай Таала эле билбесе, биз билбейбиз. Так, андан сырткары достор, ол жак катарында алынган 1902-жылы Австрия өлкөсүнөн чыккан дейт. Мындай бир замбрек турат. Бул замбрек да жөндөн жөн келип калган эмес. Бул кыргыздар барып алып келбегендиги анык. Буну чындыгында орустар алып келген деп билебиз. Бирок эмнеге алып келди? Кыргыздарды кырыш үчүн алып келдиби же орус ак падышасын кырыш үчүн алып келдиби билбейт экенбиз. Ошого улай эле бул жакта карасак, мылтыктар көзгө түшөт. Бул мылтыктар айтылуу, легендарлуу Мосина мылтыгы, Берданка мылтыгы.
баардыгы ушул жерде келип музейден орун алыптыр. Бул жерде турушунун себеби булар кайсы бир кылымдарда, кайсы бир жылдарда ушундай келип өз кызматын өтөп бүткөндөн кийин бул жерде туруп калды. Ошого чейин канча кызматтарды кылгандыгын дагы деле бир Кудай таала билет. Андан сырткары бул жерде мылтыктар бар экен. Фрунзенин атасы охотага чыкканда дейт, жазылып турат. Колдонгон мылтыктар дагы бар экен. Демек, Фрунзенин атасы бул жака чыгып, биздин Кыргызстанда кайберендерди, канаттууларды атып жеп жүргөндүгү жөнүнөн кабар берет, достор. Демек, бул мылтыктардын огунан канча кекиликтер, канча уларлар, канча канаттуу биздин Кызыл китепке, азыркы убакта Кызыл китепке кирген канаттууларыбыз ажал таап Фрунзенин атасынын курсагына кирип кеткен деген мага ой келди. Бул жерде мен эч качан эч кандай жана тескери агитация эмес, өзүмөн оюма келген гана нерселерди айтып отурамын, достор. Демек, бул жерде бунун Фрунзенин атасы өзү жалгыз эле чыкпастан, шериктери менен каткыр ойноп, биздин кооз жаратылышыбызда бир канча өмүрүн оюн күлкү менен өткөрүптүр деген ой келди мага, достор. Андан ары дагы көз чаптыра турган болсок, мына мындай тачанка арабасы жолугат. Арабанын үстүнө пулемет орнотулган. Бул Октябрь революциясынын издеринен кабар берет, достор. Так, бул чулуу оор темирден жасалган араба. Буну биздин кыргыздар колдонгон эмес, буну орустар колдонгон жана Европада колдонушкан. Булар өзүнүн убагында Россияларда жана Европаларда такси кызматын аткарган. Ал эми биздин кыргыздар болсо өзүңүздөр билген жыгачтан жасалган жеңил араба колдонушкан. Анын дөңгөлөктөрү чоң, адам бойлуу болгон. Ал эми бул арабанын үстүнө мына мындай Максимка пулеметін орнотуп койгону эмнегедир менин жүрөгүмө отурган жок. Анткени араба тачанка өзүнчө турганда башкача адамга пикир калтырмак. Ал эми үстүнө пулемет орнотуп койсо, анда башкача пикир калып калат экен адамда. Анткени канча дагы Урал деген аты бар, достор. Эми болсо мына бул чапанга көңүлүңүздөрдү бурамын. Бул чапан өзүмө мындай ченеп көрсөм мага аябай эле тар келгидей, мага батчуда эмес. Бул Фрунзенин чапаны экен. Демек, Фрунзе аябай эле кичине адам болгон экен дегендей ой келди. Чындыгында мен Фрунзе жөнүндө окуган эмес экенмин. Мына бул бушул аты дагы аябай кичине экен. Мага батчуда эмес, такыр эле батчуда эмес. Мен балама басса батар, өзүмө батчуда эмес. Ошондо мага ой келди, Фрунзе кичине гана тоголок адам болгон экен дегендей. Ал эми мына болбосо Фрунзенин шапкелери экен. Шапкасы биягында папах тумагы турат. Ушул баш кийимди кийип жүргөн экен, достор. Мына бул папах, Кызыл армиянын белгилери болгон, жылдыздары бар экен. Ал эми мына болбосо өзүңүздөр көргөн, өзүңүздөрдүн экраныңыздардагы ошол буюм тайымдар экен, Фрунзенин атасынын буюм тайымдары экен. Бул жерде эски револьвер, бычак, ушундай бир курал жарактар. Андан сырткары мына бул жерге келе турган болсок, бул ушул диванда отурган экен, мына бул столдо иштеген экен. Бул эми офисинде болсо керек да. Бул жерде Ленин менен түшкөн сүрөтү бар экен, муну колго тартылган болуш керек, скорее всего. Андан сырткары, достор, мына бул жерде болсо Фрунзенин эстелиги бар экен. Достор, кыскасы колуман келишинче сиздерди Фрунзенин үйү менен жана музей менен тааныштырдым. Jamil Production каналы сиздерге чоң ыраазычылык билдирет. Сөзсүз келип турабыз. Урматтуу көрөрмандар, контентим жаккан болсо лайк басып, комментарий калтырыңыздар. Жакпаган болсо дизлайк басып, негатив комментарий калтырыңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат.